Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр. Камчек Ташиев менен Жеңишбек Доктурбаев жоопко тартылсын, керек болсо камалсын, мыйзам бардыгына бирдей деген аталыштагы пост окуп калдым. Бул посттун ээси Урмат деген журналист, өзүңүздөр билесиздер агабызды. Чындыгында Камчек Ташиев президентибиз Абдыжапаровго рахмат айтса болот, камап койбогонуна. Эгерде камап койгон болсо ошону көрөт элек, көргүлүктүү деп өзүнүн постун жазды. Чындыгында бардыгыбыз билебиз, Камчек Ташиев УКМКны башкарып турганда көптөгөн бизнесмендер өздөрүнүн кандай десек, нөлдөн түптөгөн бизнестеринен ажырап калышты. Алды бизнесмендер камалып кетти. Мынакей Имамедов Ташов жана ушундай Шаки деген аюунун жетекчиси азыркы учурда Лондондо жүрөт экен, качып, мисалы 5 жолу жүрөгүнөн операция болуптур. Гавайинин ээси каза болуп калыптыр. Мисалы Камчек Ташиевдин учурунда ошол жанындагы УКМК кызматкерлери бол көрбөгөндөй кутурушуп, буттарына турушуп, жада калса Көлбаевдин машиналары ошол Эдүнүн үйүнөн табылды деген да жаңылыктар жүрөт да. Туугандар, Камчек Ташиев ушундай нерселерди кантип билбей калды, кол алдында иштегендер деген да суроолор пайда болуп атат. Негизинен эле Камчек Ташиев ОПГны жок кылдык деген менен жанындагы кызматкерлер эле ОПГ боло алган экен. Мынакей буну жаңылыктар тастап атат. Мынакей президентибиз өзү эле тастап атат. Президентибиз бекерин айтпады. Бир досум кетсе арканда 7 миллион досум бар депчи. Ошонун сыңарындай Камчек Ташиев деле чындап эле президентибиз Абдыжапаровго рахмат айтса болот. Камап койгон жок, мынакей досум деп түшүнгөн ушунчалык болор деп Урмат деген байкебиз жазып атат да. Туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Чындыгында мамлекетке налог төлөй турган ушул бизнесмендерди, анан бизнесмендерди сындырып, бизнесин тартып алып, коркутуп, үркүтүп, камап, подстава кылып, чындыгында Кудай бар. Мынакей Кудай деген корголбайт деген сөз бар. Мынакей бул жашоодо эле көрсөтүп коет да, бизнесиңен үй бүлөңөн ажырап калыш бир күндө эле. Ошондуктан ошо бийликке келгендер, мансапка келгенде эмнеге адам өзгөрүп кетет деген суроолор кыргыз элин кыйнайт да. Кыргыз эли Камчек Ташиевди мисалы ОПГны жок кылды, Кыргызстан өң турат деп ойлогон, чындыгында. Бирок президентибиз деле ошентип ойлогон. Бирок жанындагы кызматкерлер, УКМК кызматкерлери Камчек Ташиевди жаман көрсөтүп койду окшойт. Сиздерден бул боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Мен каалабайт элем Камчек Ташиевдин камалышын, Жеңишбек Доктурбаевдин камалышын, оштун бээрин. Себеби деген алардын элге кылган кызматы бар. Туура, бирок оштун экс мэри туура эмес иштери аябай эле көп экен. Баягы стройкага келген калтырчыктердей болуп, ал биринги сүйлөштүр акырында кететип кеткен эле ишкерлердин баардыгын эле кететип, карыза эле кордуруп койгон экен, акчаларын бербейчи. Мынакей көптөгөн бизнесмендер нааразы болуп чыгып атышат да азыр. Көрсө бул оштун экс мэри только пиарга, камерага эле иштеген экен деген ойлор айтылып атат. Туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Өзүңүздөрдүн